бир күтүүсүз бурулуштар жасалып кетпедиби? Тополоң бир участкада. Элестетиң, бюллетенде сиз жоксуз, талапкер. Акча сунуштагандар болдубу ушул шайлоодо? Албетте сурангандар болот. Бунун сыры эмнеде? Акча чоң ролду ойнойт шайлоодо. Даже бир тууганыңыз бензин куюп бер дейт. Шайлоодон мындай жарандар жалкып калгандай да. Баягы копол болбосун, бирок беспредел болгон да. Мага бир да жолу добушуңду сатпайсың деп эч ким сунуштап келген эмес. Пайда жок да сизге келгенден. Ошо төшбөлгү удостоверение берип атканда көбүнүн денеси кадимкидей титиреп атты да. Эл алдына чыккан адам даяр болуш керек беле? Мен көбүнө айттым. Ан турат, жөнү чыгып окуп кой. Жок, мен жаттадым. Хорошо, мейли. Бирок адашасың деген. Бир жылдан кийин бизде дагы бир чоң саясий окуя болгон турат, Садыр Нуркожоевич минимум 80-85% алат. Азыр бүгүн шайлоосучу. Майнадан тышкары эмне кирешеңиз бар? Машина таштайбыз. 20-25 миң долларга биз чирешин сатабыз. Кара суу базары боюнча маселе көтөргөндө, мамлекетке өткөрүп башталганда, ошондо сиздин да атыңыз аталды эле да. Азыр мен айтам, Кудайга чексиз шүгүр ошол базардын кеткенине. Мен Кудай дегенде жалган сүйлөбөйм да. Өзү негизден аракет кылам жалган сүйлөбөгө. Менден мамлекетке Кудай билет, пайда алып келемби, алып келбеймби. Азыр корку сезим бар. Саламатсыздарбы, сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров. Кош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Тынчтык Ыбрайымович, парламенттик шайлоону жыйынтыктап, депутаттарга мандатын тапшырып, бир жансыл болуп отуруп калсаңыздар керек, бирок эми албетте бир округ калды. Ошентсе дагы жалпы жыйынтыктап айтканда бул өткөн шайлоо сиздин купулуңузга толдубу? Ооба, толду деп айта аламын. Себеби ага далил катары ушул шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин, муну өзүңүз белгилеп кеткендей, биз мандаттарды тапшыргандан кийин нааразычылык акциялар болгон жок да. Биз эми баягы билебиз да тарыхтан, мурда шайлоолор болуп өткөндөн кийин сөзсүз түрдө нааразычылык болчу. Митингдер болчу. Борбордук шайлоо комиссиянын астына плакаттар менен келчү турабы? Мына шайлоодо өзүбүз күбө болдук. Кыргызстанда эч жерде бир митинг, бир нааразычылык акциялар болгон жок. Бул деген эмнени билдирет? Элибиз ынанды, шайлоонун таза өтүшүнө, ачык айкын. Ошондой эле биздин шайлоочуларга мамлекет тарабынан максималдуу түрдө шарт түзүлгөнүнө ынанды да биздин элибиз. Анан шайлоо комиссиялары өзүнүн жумушун так аткаргандыгына дагы биздин элибиз күбө болуп, ошондуктан мен ойлойм шайлоо жакшы өттү деп. Бул митинг өтпөгөнү, митингге таптакыр тыюу салынгандан эмеспи? Жок, эми мындай да, эгерде биз эми билебиз да бул тарыхтан, эгерде эл нааразы болуп бир акыйкатсыздык болсо, чыгат ал тыюунун салынганына карабастанчы. Чыгат эле, же жок дегенде кайрылуулар болот эле. Жок, нааразычылыгы жок өттү деп айтканга да болбойт да. Мисалы үчүн Жылдызхан Жолдошова, Ыргал Кадыралиева. Жок, ал башка маселе. Ошолордун нааразычылыгы бар да. Жок, ал башка маселе. Ал шайлоо комиссияларынын, борбордук шайлоо комиссиянын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок нерсе. Мен айтып атам, сиз суроо бердиңиз, шайлоо кандай өттү? Ал эми шайлоочулардын добушун сатып алуу, же болбосо баягы үгүт иштерин жүргүзүүдө шарттарды бузгандыгы боюнча, же административдик ресурс колдонууда, ал шайлоо комиссияларына тиешеси жок да. Ал деген талапкер менен шайлоочунун ортосундагы мамиле. Бул деген шайлоо комиссияларынан сырттагы мамилелер да, жумуштар. Мисалы, сатып алууда, шайлоочулардын добушун сатып алууда шайлоо комиссияларынын тиешеси жок да. Мен бул жерде айтып атканым, ушул шайлоону уюштуруу жагын, ошонун натыйжасы жыйынтыгын, элдин тандоосун биз камсыз кылып, ошо элдин тандоосунун негизинде, өзүңүздөр көрдүңүздөр, 87 депутат келип мандатка ээ болду. Ооба. Жок, ошентсе дагы ушул окуяга кичине токтоло кетсек да, баягы Жылдыз Жолдошова менен Ыргал Кадыралиева өттү болуп эле, алар да ишенимдүү мандат алабыз деп турганда эле бир күтүүсүз бурулуштар жасалып кетпедиби? Анан бул жерден да мындай ой пайда болду да, аларды мындай өткөрбөштүн амалын кылыш үчүн алар көп добуш алган участоктор жокко чыгарылгандайчы, бир мындай тымызын иштер жасалгандай таасир калтырды да.
Мондай да борбордук шайлоо комиссиясы, ошондой эле аймактык же участкалык шайлоо комиссиялар биз тергөөчү же прокурор сот эмеспиз да. Туурабы? Ошол чөйрөдөгү мыйзам бузуучулук боюнча конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөндөй атайын мамлекеттик органдар бар. Ошондо мисалы мыйзам бузуучулук боюнча шайлоочулардын добушун сатып алууда Ички иштер министрлиги жумуш алып барат. Ошол милициянын топтолгон материалынын негизинде жумуш алып барат да. Алар эгерде бизге ошол далилдер, жетиштүү далилдер топтолду, мынау шайлоо участкасында же болбосо мынау жаран шайлоочулардын добушун сатып алды, бул аныкталды, бул такталган факт десе, биз албетте биз милдеттүү түрдө чара көрүш керекпиз да. Себеби ошол кайсыл бир шайлоо участкасында эгерде сатып алуу фактылары аныкталып далилденген болсо, бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошо биздин шайлоочулардын эркин добуш берүүсүнө таасир тийгизген факт деп кабыл алсак болот да. Башкача айтканда, ошол шайлоо участкасында биздин шайлоочулар эркин добуш бере албады, өзүнүн тандоосун мондой билдире албады дегенди билдирет да. А биз ошондуктан бул бир гана ал жерде эмес, башка жерлерде дагы болду ошондой фактылар. Биз ошол шайлоо участкасындагы жыйынтыктарды толугу менен жокко чыгарып салып аттык да. Бул баары мыйзам чегинде жүрдү, эч кандай саясат жок, Жок, каякта саясат. Мурдагыларды айтпай эле коелу, алыс кетпей, бирок негизи Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун, өзүңүз да жогоруда айтпадыңыз, бир ызы чуу, нааразычылык акциялары менен коштолчу деп, жана акыркы эле биздин эсибизде бардыр, бул 2020-жылкын алалы 7-чакырылышты шайлоо эмне менен бүткөнүн баары билет да. Азыркы шайлоону таза өткөрүү аракети бул чынынан эле, чын ниеттен эле шайлоонун таза системаны өткөрүүбү же баягы нааразычылык акциясы болуп кетет, элдик толкун болуп кетет деген коркунучтан уламбы? Кандай десем, ушул мыйзамдуу мондай таза шайлоону өткөрүп, ушул принципти колдонуш керекпиз да. Бул эми бир гана мезгилдин талабы эмес, бул эми уят да. Уят эми кантип сатып алып анан кийин депутат болуп отурасың, же болсо добушуңду сатып коюп анан кийин депутат келбеди деп кантип андан бирдеме талап кыласың? Ал сенин добушуңду сатып алып атса. Туурабы? Анан кийин бул эми негизги максат. Анан бизде туура айтасыз, бизде бир эле көйгөй бул добуштарды сатып алуу да. Калган техникалык жактан, уюштуруу жагынан маселе жок, проблема жок. Бир гана көйгөй бизде шайлоочулардын добушун сатып алды. Ошого келечекте Кудай буюрса андан дагы айрылсак, ошондо шайлоолор таза өтөт. Анан эми башка маселе, мурда мисалы административдик ресурс массалык түрдө колдонулчу. Азыр практически жок да ал. Өзүбүз деле байкап атпайбызбы, туурабы? Жада калса лайк баса албай калдык го. Ооба. Бул туура да, туура. Анан ушул система, мына аралыктан добуш берүү системасы дүйнөдө биринчи жолу Кыргызстан колдонду. Жөнөкөй сөз менен айтканда, биздин жарандарга мамлекет Кыргызстан ушундай шарт түзүп берди, каалаган участкаңа барып шайла деген. Бул сонунда. Эми элестетсеңиз, каалаган участкага барып добушуңду бер деген. Америкада жүрөсүңбү, Россияда жүрөсүңбү, Кытайда жүрөсүңбү, Африкада жүрөсүңбү, пожалуйста. Түштүктө жүрөсүңбү, Баткенде, Таласта, Көлдө жүрөсүңбү, каалаган шайлоо участкасына барып добушуңду берип кой деген. Бул сонун нерсе да. Быйылкы шайлоодо мыйзам катуу талаптар киргизилбедиби? Ошол эле талапкерлерди каттоодо да, баягы уюшкан кылмыштуу топко тиешеси жок болушу керек депчи. Кээ бир талапкерлерди каттоодо мындай көшөк артында иштер жүрдү, чоң акчалар айланды, сиздин кабинетке кирип чыккандан кийин анын каттоосу жеңилдеди деген имиштер бар да. Ушуга каттоосу жеңилдеди? Баягы уюшкан кылмыш топтун мүчөсү болушу мүмкүн деп аткандар, ал мүчөсү эмес болуп чыгып калды деген сөздөр тарады да. Жок, ал мындай да. Жада калса 300 000 долларга чейин деп дагы суммасы айтылып жатат да. ОПГ деп ким аныктайт? Аны Ички иштер министрлиги аныктайт. Аны Шайназаров аныктабайт да. Туурабы? Эгерде мисалы Ички иштер министрлиги
бизге официалдуу түрдө берип атса, ал ОПГ деп атса, анан мен кантип каттап коем? Же болбосо Ички иштер министрлиги ал таза, ОПГ эмес, жакшы ошо мыйзамды сыйлаган жаран десе, анан мен аны жок сен ОПГ экенсиң, мен сени каттабайм деп кантип андай кылам? Туура, бул жөн эле бул логика да. Логика да бул. Талапкерлерди каттоодо эч кандай мындай балким сизге аракет кылып көргөндүр. Меникин жеңилдетип бер деп акча сунуштагандар болдубу ушул шайлоодо? Жок, мындай да эми албетте сурангандар болот. Эртерээк каттап кой. Могулар катталды, меники эмне үчүн катталбай атат. Ал деле түшүндүрсө боло турган нерсе да. Мисалы документтерди кеч тапшырды. Бардыгы эми өз кезеги менен болот да. Анан кээ биркилер бүгүн тапшырып эле айрысын берип бүгүн эле каттап койчу дейт да. Оңой көрөт. Анын өзүнүн процедурасы бар. Анан билбейм мен каттоо үчүн эмнеге акча берет? Мен түшүнбөй атам да. Же шайлоого барыш үчүн эмнеге берет? Мен түшүнөм, эгерде бир махинация жасап, бирдеме жасап бер десе, анда башка. Бирок ал болбойт алчы. Ал исключено, ал невозможно да. Даже бир добушту биз нары бери кыла албайбыз. Потому что система бул. Турат. Кечки саат 20:00 шайлоо бүттү. 20:01 мен бүт коомчулукка жыйынтыкты берип атпаймынбы? Ушул шайлоо учурунда эң кызыктуу учурларды айтып берсеңиз, эл билбеген. Көп нерсе болсо керек. Эртең 8-де шайлоо башталып, 8:30-9-га жакын Оштон бир кабар келди. Бир шайлоочу өзүнүн талапкерин, ошо добуш бере турган талапкерин бюллетенде таппай атат деп тополоң бир участкада. Эми элестетиңиз менин акыбалымды. Бюллетенде кандидат жок деген сөздү мен уккандан кийин эмне болом мен? Бул катастрофа. Элестетиң, бюллетенде сиз жоксуз, талапкер. Жаман болдум. Андан тышкары бир туура эмес бир маалыматтарды тарата баштады. Кээ бир интернет ресурстар, анан ушундай эле жарандар бар, Facebook'tan жалган маалыматтарды тарата баштады. Тактасак, ошол бир жаран өзү Баткенде шайлоочулардын тизмесинде Баткенде турат экен. Шайлоо күнү Ошто жүрөт. Албетте ошо Оштогу шайлоо участкасына барса, ага Баткенде бюллетенин берет да. Баткендин ошо талапкерлердин бирине добуш бериш керек. Ал ошо Оштук талапкерге добуш берем дептир да. Эми андай болбойт да. Ал Баткенде прописан болсо, тизмеде турса, катталган болсо, ага Баткендин. Ошону тактагандан кийин бир аз жеңилдедим да. Башында жаман болдум. Элестетсеңиз, бул кандидат бюллетенде жок деп атса. Мен түшүнөм, эгерде шайлоочулардын тизмесинде бир жаран шайлоочулардын тизмесинде жок болду десе, бирок андай дагы болушу мүмкүн эмес. Ошондо деле мен бир аз кандайдыр бир ишенет элем. Бирок талапкер бюллетенде жок деген бул жаман угулат экен да. Албетте ар бир адам шайлоого жана шайланууга укуктуу эмеспи, бирок ошол эле учурда талапкерлердин арасында мындай эч кимди кемсинтип басынткым келбейт, бирок депутаттыкты түшүнбөгөндөр деле бараткандар болду да, мындай карап көрүп сиз дагы бул эмне баратат деген ойлор жаралдыбы? Элибиз кимди жактырса, биз ошого ынаныш керекпиз да. Эгерде ал сабатсыз болсо, эч нерсени түшүнбөгөн, элементардуу мыйзам бул эмне десең аны билбеген болсо дагы, эгерде ага эл добуш берсе, биз элдин тандоосун сыйлап, аны урматташ керекпиз да. Бүт жагынан кыйынмын дейт да. Экономика десең, экономикадан баягы анекдоттогудойчу. Согушту сүйлөсөң окоптон чыгат дегендей. Андайлар дагы көп да. Мисалы мен түшүнбөгөн чөйрөдө мен такыр оозумду ачпайм. Билбегенден зачем турабы? Өзүң билген жумушту сүйлөсөң жарашат. А кээ бирки биздин жарандар алар универсал да. Бүт нерсени билет.
Ушул теманы улай бул шайлоонун жыйынтыгы мындай күтүүсүз болгон жагдайлар көп болду да, анткени баягы биз көнүп калганбыз да, саясий өнөктүк учурунда, агитация учурундачы дүрүңкүрөтүп жана концерт берип, же болбосо интернеттин, телевизордун бетинен түшпөгөн кандидаттар утуп келет депчи. Мында негедир аябай дүркүрөтө үгүт кампанияларын жүргүзгөндөр өтпөй калды, аты дымы чыкпагандар өтүп кетти да. Анан баягы биз өтөт бул кандидат деп ишендүү карап тургандар өтпөй калгандар болду. Такыр ойдо жок кишилер өтүп кеткен болду да. Бунун сыры эмнеде? Мен ойлойм бул ар бир ошо талапкердин аракетинен да. Кээ бирки талапкерлер ойлоду, эгерде ушундай ошол реклама аркылуу, роликтер аркылуу мен жеңишке жетем десе, кээ биркилердин иш алып баруусу башка тактика менен болду да. Мыйзамда 1000 үгүтчүгө чейин алганга мүмкүнчүлүк берилген да, агитатор, 1000 агитаторго чейин. Элестетип көрүңүз, сиз жакшы 1000 адам таптыңыз. Бул 1000 адам деген, анын үй бүлөсү бар да, бир туугандары бар да. Ошо 5-6 адамдан алып келгенде эле уже 5-6 миң. Уже бул жеңиш, победа да. Башкача айтканда, алар эффективдүүрөөк иштеди деп айтат элем да мен. Ошо мыйзамда көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктү алар толук кандуу колдонууда да. Агитатор, 1000 агитаторго чейин адам алса, уже жеңиш да. Анан эми беркинде реклама, роликтерди жасап, ал өзүнүн эффективдүү эместигин көрсөттү дейм да. Себеби баары сиз айтып кеттиңиз, белгилүү кээ бирки адамдар чынында өтпөй калды. Барды күччү да эми ошол жок, ушул өтөт, карачымы, рекламамы, баннерлер, укмуш каттуу сонун баратат деп. А ошол эле учурда баягы эл тааныбаган талапкер жеңишке жетип атат. Значит, ал туура багыт алган да. Элдин ишеничине ушу кантип мындай ишеничине ээ боло алды да. Бирок үгүтчү жалдабагандар деле өтүп келди да. Ооба, аларды эл тааныйт. Анан кийин кайсы бир сапаттарын жактыртат. Бул деле кайра деле өзгөчөлүк. Бул дагы элдин тандоосу. Ар кандай көрдүңүзбү, кызыкча немелер бар да. Үгүтчүлөрү жалдабай туруп эле келип атат депутат болуп. Акча коротпой келип атат. Кээ биркилер чоң ири суммадагы акчаларды колдонуп, ошол 900дөн ашык үгүтчүлөрдү алып келе албай атат. А эмнени билдирет? Ошол үгүтчүлөрү өздөрү балким добуш бербегендир. Туурабы? Акчасын алды. А ошол эле учурда үгүтчүсү жок, бирок башка ошол талапкер алардын жүрөгүндө болгондугу үчүнбү бул киши бир талапкерге агитатор болуп туруп, балким башка талапкерге добушун берип койгондур, туурабы? Жок, айтайын дегеним, мурда шайлоо болгондо партиялар эмес беле. Кайсы партия утаарын элдин баары билчү да, алдын алачы. Бул утат депчи. Бир-эки партиядан эле айырма болушу мүмкүн. Акча. Кайсы партияда акча болсо, ошон үчүн эл ошол партия утат дейт эле. Анан ошол жерде командадан дагы билинип калат эле да. Биз деле барганбыз го. 2 жолу партиялык тизме менен. Ал сезилип эле калат, туура. Кайсы партияда акча болсо, ошол шанс чоң көп болот да. Акча чоң ролду ойнойт шайлоодо. Даже бир тууганыңыз бензин куюп бер дейт. Обед алып бер дейт. Туурабы? Акча да, ал эми акча да, бензин акча, обед алып беришиңиз акча. Талапкер баягы агитаторлорду жалдайм десеңиз акча. Сиз ошо жеке 2 жолу депутат болдум деп атпайсызбы? Канча акча коротчу элеңиз? Шайлоого. Эсимде жок, бирок коротчубуз да. Чоң эле сумма. Ооба, азыр эсимде жок. Чоң сумма да, чоң сумма. Ошо чоң сумма. Встречалар болот. Мисалы элди топтойсуң, стадионго элди топтойсуң, ошол учурда. Азыр эми андай тыюу салынган. Аларды алып барасың жолугушууга. Сөзсүз түрдө
Кайтканда мен чай ичем дейт. Ал бүт акча да. Жок, айтайын дегеним элдин табити өзгөрүп калдыбы? Мисалы үчүн мурда ошо дөңгүрөтүп монтип аябай агитация жүргүзгөндөр өтчөсө, азыр мындай аты жыты чыкпагандар өтүп кетпедиби? Мындай бир Ал башкача бизге монондой сезилет да, сырттан. Бизге ошондой байкалат. Бирок ошол округда, ошол аймакта аны тааныйт да бардыгы. сиз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп 2020-жылы сентябрда келиптирсиз. 4-сентябрь. Бир айдан кийин шайлоо болуп жанагы ызы чуу чыкты да. Ошол шайлоо менен азыркы шайлоону салыштырып айтып берсеңиз, сиз арасында жүрдүңүз да? Ооба. 20-жылкы шайлоо менен азыркы шайлоо жер менен асмандай да айырмасы. Форма 2 болчу анда. Адамдарды баягы каттоосун мисалы райондордон шаарга алып келип каттап, миллионго чейин форма 2 колдонулган. Анан массалык түрдө сатып алуулар болгон, административдик ресурс болгон. Мындай эми баягы копол болбосун, бирок беспредел болгон да. Анан эми Кудайга деле жакпады окшойт. Беспредел деп атпайсызбы? Массалык түрдө форма 2. Мисалы сиздин адресиңизге, квартираңызга 1000 адам каттоого тургузуп атасыз. Беспределбу? Мисалы мына Сокулук Ала Мүдүндөн 1000 адамдын паспорттарын топтоп, келип бир 2 комнат квартираңызга 1000 адамды каттоого тургузуп атасыз. Ошолорду анан ташып келип шайлатырып атасыз. Шаардан. Беспредел да. Жок, ошонун баарын силер көрүп билип турдуңуздар да. Жок, бул мыйзам жол берип атты да. Форма 2-ни колдонуу. Я имею право дейт. А баягы жарандар деле биздин укугубуз дейт. Ана биз түшүндүрө баштадык. Хорошо, сен азыр Бишкек шаарына каттоого туруп атасың. Эртең сага үлүш жер сурай албай каласың. Айыл жеринде үлүш жер берет. Башка кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр бар. А шаарда сен бул жерде азыр коммунальный немелерди төлөшкө туура келесиң деп түшүндүрүп, анан кайра чыга албай алар каттоодон, кайра ордуна бара албай. Көп кыйынчылыктар болду. Азыр бунун баардыгы уже порядок, тартипте. Жок, анан эмнеге ошондо октябрь окуясында дароо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарбай, мындай эл толкуп, өлкөдө хаос жаралганга чейин БШК мындай үн катпай турду? БШКнын күнөөсү эмнеде? Ушунун баарында да. Эмнесинде баарында? Мисалы. Жок, андан кийин жокко чыгардыңыздар да. Анда эмнеге такап жокко чыгардыңыздар? Эгер Жок, БШКнын күнөөсү эмнеде дейм да. Эчтеге жок ба анда? Жок да, биз шайлоону уюштуруп өткөрүп атабыз. А кимди сатып алып атат, ким кайсыл дайреке канча адамды каттап атат, аны БШК каяктан кантип неме кылсын? Бизде андай мүмкүнчүлүк жок да. Өкмөттөгүдөй, мисалы, милициядагыдай, мисалы. БШК шайлоону өткөрөт. А кимди кантип сатып алат, кимди кантип коркутат, үркүтөт, кантип чай берет, эмне кылат, же административдик ресурс колдонот, же урууга бөлүнөт, аны биз БШК кандай жооптуу болот? Туурабы? Жооптуу эмес. Анан кийин ошол учурдагы чечим, мен айтат элем, мындай саясий чечим болду деп айта алат элем. Себеби көрдүк да, элдин наразычылыгы, баягы ошол сатып алуу, 2 партия канча 91 мандатка ээ болуп атат. Туурабы? Андай бул туура эмес да. Саясий чечим кабыл алынды, шайлоо жокко чыгарылды. Бирок биз кайра дайындадык элек декабрга. Аны биздин чечимди жокко чыгарып, ошондо 1 жыл 6-чакырылыш отуруп калбадыбы? 6 жыл. 1 жыл ашыкча. Кийин анан 21 шайлоо болду. Ошондо биз партиялык системага даяр эмес бекен Кыргызстан? Сиз эми партиялык система менен 2 жолу депутат болдуңуз да? Жок, аны көргөндө жакшы болду да.
ошол учурда бир кичинекей райондон 12-14 депутат болчу. Ошол эле учурда кээки райондордон бир да депутат жок болчу. Анан жерлерде элдер наразы болчу да. Эмнеге биздин райондон депутат чыкпайт депчи. Азыркы система ошол мүмкүнчүлүктү толук кандуу түзүп берди да. Мына өзүңүздөр мына округ 30 округ болду. Мына өзүңөрдүн ушул каалаган талапкерлериңерди добуш берип талапкерлерге депутат кылып шайлап алгыла деп мына мүмкүнчүлүк түзүлүп берилди да. Азыр бүт региондордон келди да. Туурабы? Практически бүт райондордон депутаттар бар. А мурда ошондой эле. Анан акчасы барларга жеңил болчу да. Бир партия тизмесине кирет, биринчи ондукка. Шайлоого басып келбейт, встречага чыкпайт, элге барбайт, элди аралабайт. Шайлоо бүттү, партия өттү, ал депутат болуп келип отуруп калат. Ошол учурда бул мондой бир нормальный эле көрүнүш болчу да. Бирок кийин мына убакыт өткөн сайын туура эмес экендигине бардыгы ынанды да. Элге чыкпай эле кантип эл өкүлү болуп отура алат. Акча менен $100,000, $500,000, $1 million берип коет партия жетекчисине, кожоюнуна. Ал аны тизмеге кошуп коет болду. Буну да көрүш керек. Партиялык тизмедеги талапкерлерди көрдүк, депутаттарды партиядан келген. Азыр муну да көрөлүк. Анан убакыт көрсөтөт. Кайсы система менен. Балким кайрадан биз партиялык системага кайтып келишибиз мүмкүн да. Көрүш керек да. Бул эл тараза. Азыр Кудайга шүгүр жакшы өттү шайлоо. Азыр ушул депутаттар кандай иштейт, эл кандай баа берет, ал жакынкы аралыкта белгилүү болот да. Мен жана жарандардын шайлоого катышканы боюнча сөз кылгым келип атат да. Бизде Кыргызстанда шайлоодон мындай жарандар жалкып калгандай да. Такыр мындай көңүлү жок да, шайлоо өтүп атат, өтпөй барган катышуу пайызынын төмөн болгонунан эле кабар берип атпанан. Илгери бизде катышуу жогору турбайбы? Ал баягы каруселдер болгон үчүн, добуш сатып алуулар массалык болгон үчүн сүйрөп барып шайлатып көбөйчүбү сан же такыр эле эл ташап бүттүбү шайлоодон? Баягы сиздер бир анализ жүргүзсөңөр керек эми. Мурда туура ошо каруселдер болчу. Андан тышкары протоколду түзүп койчу да. Протокол, итоговый протокол. Мисалы 100 киши келсе, 100 киши эмес, 1000 киши келди деп коет. Бюллетени салып ташташат. Бюллетени салып коет. Пачкалап. 300, 200, 400 бюллетендерди салган күндөргө күбө болгонбузга. Бул жапайычылык да. Шайлоо эмес да. Карусель. Азыр мына реальный бул мындай картина да. Демек илгери деле ушундай аз катышчу экен жарандар. Bundan da az болсо керек деп ойлойм да мен. Азыр мына реальный бул картинада 37% келди. 1.584.000. Бул реалдуу цифра да. Бирок аз. Аз. Мына аралыктан добуш берүү системасын киргизип, ишенич болду эле, үмүт болчу. Ошо катышуу көбөйөт депчи. Анан дагы мен ой, бул жеке мен оюм. Элибиз жаман кандай десек, илгертен бир жаман бир адат болуп калды да. Бирдеме берсе барам, болбосо барбайм дегендейчи. Күмтөтүп, Бул дагы фактор да. Бул менин жеке оюм, айттым мен. Жеке оюм. Бул Борбор шайлоо комиссиянын официалдуу позициясы эмес. Менин жеке оюм. Койчу. Эмне бирдеме берет экен, канча берет экен? Анан барайын, болбосо барбайм деп. Ушундай да бар да.
Бирок келечекте Кудай буюрса мондай ар бир жаран өзүнө суроо берип бир жыйынтык чыгарат деген ишеничтемин да. Шайлоого барыш керек. 5 жылда бир болот. ооба жок, ал башка өлкөлөрдө андай эмес го. Мисалы үчүн Түркиянын мисалы келтиришет го. 91% чейин катышат го жарандарынчы. Аларда эмнеге үнтө түшпөйт? Санкция бар. Азыр жакында алды, адашпасам. Шайлоого баргандарга айып пул салчу. Чара көрчү. Мен шайлоого барбадым, хорошо келбедим. Мунунча сом төлөп кой. Штраф. Ошон үчүн барчу. Жакында президент айтпадыбы, бизде бир жолун таппасак болбойт депчи. Ооба. Бизде эмне кылганда бизге да санкция киргизиш керекпи? Эгерде санкция киргизсе, мисалы 3 миллион эл келбеди дейлик шайлоого. 2 миллион же 3 миллион келбеди. Аны ким кантип жазалайт? Механизм. Суроо туудурат да. Элестетиң 2-3 миллион кыргыз жаранын штрафовать этишти. Маселелер бар да. Ошондуктан азыр мен бирдеме деп айта албайм. Бирок ушул дагы көйгөй, ал боюнча жумуш алып барыш керек бизде. Жок, бизде ошо шайлоого байланыштуу эки чоң көйгөй болот ба? Жарандар барбайт, анан добуш сатып алып. Анын чечүүнүн такыр жолу жокпу экен дейм да. Жок, мен жолу жок деп айта албайм. Жол Башка көзгө койгула эле кыйнабай эмес, мындай башка мен мисалы үчүн жолун көрбөй турам да. Жолу бар. Ошо жолун табыш керек да. Мисалы Айта албайм мен азыр. Ошондой санкция, мисалы мыйзам кабыл алса болот, жазалай турган. Бирок ага мен каршымын деп атам. Же болбосо бир белектерди, бир лотерея ойнотуш керекпи, же ошол күнү билбейм, бир товарларды арзан баада сатыш керекпи? Мен айта албайм азырчы. Бирок эми ошол багытта жок дегенде бир мында ойлонсок бир келечекте бир жолу табылат деп ишенем да. жекшембик эмес, иш күнүнө койсо кандай экен? Жакшы. Ал дагы бир жол. Ошондо Ошол практика көрсөткөндөй, ошол эффект чоң. Мисалы Түштүк Кореяда среда 3-чү күнү алардан мурда ошо дем алыш күндөрү болгон да, базар күнү. Кийин средага койгондон кийин явкасы жогорулаган. Бизде деле болгон да, тарыхта бизде деле иш күнү болчу эмес беле мурда? Билбейм, эсимде жок. Болчу да. Болчу? Кандай болчу ошондо? Ошону билбейм да, ошо кандай статистикасын. Жумуш күнү туура жакшы болот эле. Бирок эми шайлоого барып добуш берип, бир көп болсо жарым саат талап кылат го жолго элечи. Андан Мисалы туура эле жарым саат, анан шайлоо участкасына келгенде 30-40 секунд деле. Бардыңызбы шайлоого? ооба, бардым. Мен дайыма барам. 30-40 секунд туурабы? Убакыт кетет. Бардың, идентификациядан өттүң, бюллетенди алдың, белгиледиң, асууга салдың, кеттиң. Ошого дагы барбайбыз да биз. Сизден азыр мен Бышкан төрагасы катары эмес, жаран катары, мурда чоң саясатта жүргөн адам катары сурагым келип атат да. Парламентке келген азыркы курамдын сапатын кандай дейсиз? Балки мага жакпашы мүмкүн. Бирок ал элдин тандоосу. Элдин тандоосун биз сыйлаш керекпиз. Жана жаш депутаттардын сүрдөгөнүн ант берип жаткандачы, кээ бирөө сөзүн унутуп калганын талкуулап ишпеди. Анан ооба, бул эми чоң трибунанын, чоң саясаттын өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бирок ошентсе делечи эл алдына чыккан адам даяр болуш керек беле? Мен көбүн айттым да. Мага келди да. Мен антты жаттадым. Мен адашасың дедим. Жөн эле окуп кой. Анан дедим, онда караганда дедим, окуган ал жакшыраак көрүнөт. Онда жаттап алып туруп, онда сүйлөгөндөн.
Бул тажрыйба. Анан ошо уккандар мындай уят болгон жок. А мен жаттадым, адашпайм дегендер адашты. Көрдүк го. Адашат, себеби ал жерде президент отурат, өкмөт, полный депутатский корпус, журналисттер, кыргыз мамлекети, кыргыз элин түз эфирде көрүп турат да. Любой адам сүрдейт, толкунданат. Мен баягы ошо төшбөлгө удостоверение берип атканда көбүнүн денеси кадимкидей титиреп атты да. Колдору муздак. Саламдашасың да, муздак кол титирейт. Толкундануу, волнение. Баягы значокто таап атканда денеси кадимкидей титирейт. Бул толкундануу, волнение. Ошон үчүн чыгып ант бергенде дагы кээ биркилер адашты да. Ошон үчүн жөн эле чыгып, мен көбүн айттым. Ант турат, жөн эле чыгып окуп кой. Анан аягында башын көтөрүп туруп, ант берем деп кой. Бүттү. Жок, мен жаттадым, хорошо, мейли. Бирок адашасың дегем. Кээ биркилерде. Анан бул калып калат да. Элдер айтат да. Ошол жерде бир 5-6 сүйлөмдү окуй албайса, ол кантип дейт. Бирок биз тилдебеш керекпиз. Бул мен деле, сиз деле ушундай ситуацияда болсок, биз деле толкунданып, биз деле адашат элекпиз. Ойлойт да, туура эмес ойлойт. Эгерде мен окубай, жаттап айтсам, мен элге жакшы көрүнөм деши мүмкүн да. Ой, Азамат, карачы. Башкалар окуп ант берди. Бул жаттап мындай сонун айтты дегенге муктаж, деп болсо каалайт ошондой бааны. Жыйынтыгында адашат да. Ошон үчүн эң жакшы, мына мен мурдатан эле айтып келем. Эң жакшы окуп койгон жакшы. Биз деле жаттаганбыз убагында. Бирок кой, бирдеме болуп, бир адашып шерменде болбойын, андан көрө окуп эле коеюн деп окуп койчубуз да. Ошо жаш депутаттар демекчи, азыр эң кенжеси 25-те да. Анан буга мыйзам жол берет. 25 жаштагы адам депутат боло алат да. Бирок ушул жагы бир мүчүлүштүк болуп калган жокпу? Анткени алар такшалып, баарын үйрөнгөнчө убакыт өтүп кетпейби ошол эле 5 жылда? Менин жеке оюм. Чектөө киргизиш керек. Менин жеке оюм бул. БШКнын төрагасынын ою эмес. Жөнөкөй жаран. Ооба, биздин формат эркин формат, сүйлөшө бериңиз. Чектөө кандай чектөө? Бир тажрыйба болуш керек да. Мамлекеттик кызматта бир мен ойлойт элем, бир 10 жыл бир тажрыйба болуш керек да. Бир аз кичине коллективди башкарып, бир эл менен аралашып, бир мамлекеттик органдарда иштеп, анан кийин жакшы болот эле деген ойда. Жерде тажрыйбалуу адамдар болуш керек. Бул кээ суроо берсеңиз, негизги сенин милдетиң эмне десе мыйзам чыгаруу дейт, туурабы? Мыйзам деген эмне деген жооп бере албайт. Жөнөкөй суроо бул. Бул математикага дважды два дегендей да. Врачка спирт бинт дегендей да. Мыйзам да дейт. Анан коркосуң конституцияны сураштан. Аны конституция бул конституция деп турса, өзүң уялып каласың да. Анан парламентке бир тажрыйбалуу инсандар келсе, мен ойлойм жакшы болот эле да. Анан парламент эми бул тарбиялоочу площадка эмес да. Бул тарбиялайт, саясий жагынан тарбиялайт. Анан ноль болуп келип, анан ушул жерде мен үйрөнөм. Бул жерде үйрөнбөш керек, бул жерде иштеш керек. Мектеп эмес да. Ооба да. Анан өзү көрүп атпайбызбы, кээ 5 жыл бою бир да сүйлөбөйт. Ошентип 5 жыл өмүрү өтөт. Баягы күткөн эл кайрадан кийинки шайлоого үмүттөнөт.
башкага добуш беребиз деп. Анан кайра эле ошол өтүп келип калат. Анан эмне кандай болду деп отуруп калат эл. А эл ошон үчүн барыш керек шайлоого. Жок, барганда деле Сатылбаш керек. сатылбаш керек. Өзүнүн жарандык мындай позициясын билдириш керек. Эмнеге сатылат дейм да? Мисалы, сиз бир акылдуу, тажрыйбалуу, сизден бир үмүт бар да, бирдеме чыгат. Анан мен эч нерсе жок. Келип акча берип атам. Сизде акча жок. Сиз байсыз, Ооба, мен акча берип атам. Бирок менден мамлекетке Кудай билет, пайда алып келемби, алып келбеймби. Акча берем. Мага добуш берип коет атпайбы? Сизге бербейт. Себеби кой, уят деген акчасын алдык элек. А бирок тынчтыкка караганда эризат намного полезнее обществу, мамлекетке деген каяка кетет ошол сезим, ошол нерсе дегендей. Ушундай да. Адамдарда ошол ой жүгүртүүнү жокко чыгарып, адамдарды мындай руханий эмес, материалдык баалуулукка мындай ошо материалдык баалуулукту баалап калганына ким күнөөлүү бул? Мамлекет күнөөлүү. Баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Экономика күчтүү болуп, ошол көйгөй болбосо, бул бир жагы. Мындай да, бир семья. Акча жок, көмүр алыш керек. Кыш келип атат. Акча жок. Анан сиз келип атасыз. Эстүү, жакшынакай, грамотный, перспективный кыз кандидат болуп. Анан башка бирөө келип атат. Андан пайда жок мамлекетке. Бирок ал 2 тонна көмүр алып келип берип атат. Ошол семьянын, ошол жарандын эң чоң көйгөйү чечилди да. Ага бул жакта ким депутат болот, мамлекетке кандай мыйзамдарды кабыл алат, ага кызыктырбайт. Ага көмүр керек. Бүгүн көмүр керек. Семьясы, бала чакасы тоңуп калбаш үчүн. Ага дары-дармек керек. Ага мектепке баласына элементарный бут кийим, школьный форма керек. Акчасы жетишпей атат. Бул реалдуулук. Бул деле биз мисалы элди мен эч качан жаман, туура эмес шайлады деп айтпайм. Бул эми реалдуулук. Биз элдин тандоосун сыйлаш керекпиз. Значит, бул анализге, бул сонун нерсе да, анализге. Биз элибизге эмне керек? Значит, алардын көйгөйү, ошол күнгү көйгөйлөрү, проблемасы намного жогору ким депутат болушуна. Кыска ойлук бу легкомыслие. Ушундай да. Бирок массалык түрдө эмес ал. Бул эми мындай бар ушундай көйгөйлөр. Бирок бул дагы барып мен ойлойм жоюлат. Жоюлат, Жоюлат. Мен ага ишенем. Барып биз айрылабыз будан. Канча убакыт керек? Бир 10 жылго менин оюмча. Поколение өзгөрөт. Мамлекетибиз Кудай буюрса күчтүү болот. Экономика жагынан, коопсуздук, мыйзамдуулук бүт жагынан күчтүү болот. Ошондо ушундай бир көрүнүштөр алар жок болот деп мен ишенем. Мурда мына карусель, мына вбростор азыр тарыхта. Азыр любой бир биздин жаранга азыр барып мисалы карусель же жүздөгөн бюллетень сала аласың десе, кой ал жок, ал невозможно дейт, туурабы? Бул дагы жетишкендик да. Биз негизги ошол Кыргызстанда мына көп жылдан бери жасалып реформанын эң бир жетишкендиги бир шайлоочу бир добушка жеттик да биз. Бир шайлоочу бир бюллетень бүттү. Бул чоң жетишкендик. Ай баягы сатып алуу ал дагы жок болот, Кудай буюрса. Жок, сатып алуу деп эле айтылып келатат, ооба, көрүп атабыз, бирок
Аны дагы сунуштаган кишиге сунуштайт окшойт да. Мага бир да жолу добушуңду сатпайсың деп эч ким сунуштап келген эмес. Сунуштабайт. Себеби сизди тааныйт да. Сиз сатылбайсыз да. Аны барды билет да. Аларда аналитика бар. Ол квартирада ким жашайт? Эризат ким? Ага кабарды. Жок кой. Ага толк жок. Ал жүрөгүндө кимди кааласа ошого гана добуш берет деп талапкерлердин арасында ушундай түшүнүк болот. Сизге келип жыйынтык пайда жок да сизге келгенден. Алар билет. Азыр барып сунуштайбыз, бетке чабат, же уят болобуз. Же вообще арыз жазып, жопко тартырып коет деп ушундай бир ойлор болот да. Баягы депутаттарга мандат тапшырып жатканда, сиз ошол жерде 10 жыл иштедиңиз да, сиз өзүңүздө кайра бир каалоо болгон жокпу депутаттыкка келүү? Же депутаттыгын тажадыңызбы? Жок, мындай да, кээбиркилер ойлойт ушу жыргал депутаттык. Депутат жакшы, бул элдин ишеничи жакшы. Бирок ушул эле боло береби дегендер да бар да. Бар экен го 20 жылдан бери депутат болуп аткандар. Бар, эми ошолор айтат да. Мына мен ошол сөздү айттырбай, мен мурдатан эле ошо айылда айтат элем. Мен өзү Кудай буруса, мен өзүм оокатымды таба алам. Аракет кылгыла, чыксын айылдан, депутаттар чыксын, журналисттер чыксын, прокурорлор чыксын деп айтып эле келем. Сиз ойлогула, ошо тынчтык эле ошо жанталашып эле мен кокуй өмүр бою мен депутат болом. Жок, ал Кудай билет. Ким болот, ким болбойт. Андай мен бир эле нерсе менде болду, ошо мандаттарды берип атканда, ошо депутаттарга караганда мен көбүрөөк сүйүнүп аттым да. Ушул шайлоо кампаниясы бүтүп, аяктап, ийгиликтүү. Ошол депутаттарга растаманы, төшбелгини тапшырган. Алар ошол удостоверение алганга караганда мен көбүрөөк, мен оюмча, мен көбүрөөк сүйүндүм дейм да. Ошондой, ошо бир гана сүйүнүч менде болду да. Ким ал жерге депутат болуп келип атат, кандай ал? Мен такыран ойлоп атам да. Ушуна сонун бүттү деп. Чоң жүктөн кутулдум да. Ошого сүйүнүп аттым да. Сиз карап көрсөм, өзүңүз юристсиз, анан басып өткөн жолуңуздун баары эле ошо мыйзамга тиешелүү юридикалык билимин талап кылган жерде экенсиз да. Прокурор болуп 15 жылда иштедиңизби? Андан кийин депутат болуп мыйзам чыгаруу, андан кийин эле МШК деле баягы юридикалык билимди талап кылат да. Ушул үчөөнүн кайсы ишиңиз абдан кызыктуу эле? Баары эле кызыктуу, бирок кээбирки бир ошо күн менен же бир иш менен эсиңде калса, кааласаңыз айтып берем. Айта бериңиз. Прокуратурада 12 жыл тергөөдө иштегем. Анан Ошто облустук прокуратурада өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчү болгом да, следователь по особо важным делам деп коет. Анан бир дело беришкен мага, кылмыш ишин тергегенге. Жаңы эмес, эми ал бандай волокита болуп, сотко барып, соттон келип, кайра тергөө кайтып, ушундай бир татаал иш болчу, убийство. Адам өлтүрүү. Анан күнөөсү такыр жок адам жопко тартылып камалган да. Анан тергөө жолу менен, бу оперативдик жол менен эмес, тергөө жолу менен чыныгы ошо өлтүргөн адамдарды таап, мен жоопко тартып, камап, тиги күнөөсү жок адамды мен кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп, актап койгом да. Ушул азыркыга чейин мен сүйүнөм. Анан депутат болуп турганда, ысык атадан кен ошол эже. Ал деле мени тааныбайт. Просто эмнегедир мага ишениптир да. Келди, мен тааныбайм аны, биринчи жолу көрүшүм. Баласы таксист экен. Таксовать этет экен. Анан 4 бала клиент болуп отуруп, бир даректи айтат, адрести. Анан алып барат. Алып барганда акча төлөгүлө десе наркылар төлөбөйт. Анан төлөбөй, анан бул таксисти ура баштайт, 4-өө.
сабайт. Анан баягы эми түртө сабап атканда сөзсүз түрдө баягы коргонот да. Анан бирөөнү түртүп берет. Түрткөндө тиги жыгылып башы менен бордюрга тийип өлүп калат. Өлүп калат. Тергөө органдары таксисти жоопко тартат. Хотя мында карап көрсө он защищался. Туурабы? Түртө нападение кылып атса. Түртөт да. Же өзү өлүп бериш керек. Же туруп бербейт да. Ошо камакта отурган ошо бала. Анан ошо апасы экен. Мен чалдым, чала турган кишиге. Ошол эми органдын бир жетекчисине. Айттым, реально эле карап бергиле дедим. Ушундай, мен деле тергөөдө иштегенмин. Десем, ошол күнү же эртеси аны камактан бошотушту. Анан баягы эже кайрадан келип атпайбы? Анан мен жардамчы айтты, баягы эже келиптир дейт. Мен айттым, мен бүттү го, дагы эмне маселе? Жок, кетпейм, мен кирем деп атат. Хорошо, кирсин. Десем, бир калпак көтөрүп келиптир. Арзан эле, мындай жөнөкөй, мындай карапайым эле же. Бирок ушунчалык чын жүрөктөн башыма ошо калпакты кийгизди да. Балам, сага рахмат, эч качан унутпайм. Эгерде шайлоого бара турган болсоң, дейт, сен мага айтып кой, дейт. Мага дейт, партиянын айырмасы жок, сен кайсы партиядан чыгасың, дейт. Мен дейт, бүт күчүмдү, мүмкүнчүлүгүмө колдонуп, бүт туугандарды, соседтерди мен үгүттөйм, сени партияңа добуш бергенге деп. Ошону айтканы келдим, деди да. Бул деген чын жүрөктөн готовый агитатор да. Аны эч ким сатып ала албайт да. Ошол дагы мындай жакшы бир мисал катары мен мына жүрөгүмдө калды да. Баягы сиз айтып атпайсызбы, кайсыл эми ошо. Кээ ушундай бир моменттер эсте калат. Дагы көп эми башка немелер болгон. Ал эми саясий жактан мондай албетте мына борборлук шайлоо комиссиянын ишмердүүлүгү мына акыркы ошо жогорку кеңештин 8-чакырылыштын депутаттарынын шайлоосу. Бул өтө чоң кампания болду. Айттым го, дүйнөдө бул мындай система биринчи жолу Кыргызстан колдонду. Кудайга чексиз шүгүр, аман эсен, тынч, кынтыксыз, так өткөрдүк. Эсептер. Ошол элибиз кандай шайласа, ошол жыйынтыкты биз чыгарып бердик. Сиз жана жогоруда бир адамдын ыраазычылыктарын айтып атпайсызбы? Шайлоодо андай бир ыраазычылык уккан жоксузбу? Уктум, көп уктум. Бир адамдын жеке окуясы. Көп күмөн санайт да. Жок, шайлоо таза өтпөйт, БШК бирдеме кылып коет, анан кошуп коет, алып коет деген факт деме, андай ушундай ойлор бар да. Менде деле бар да, эмнегедир. Азыркыга чейин. Ооба. Менде да мурда болчу, депутат болуп турганда бул жака келгиче. Анан бир неме болду, эми атын атап эле коеюн. Бир жаран талапкер, ал ишенген эмес да. Депутат болушуна. Анан депутат болуп калды. Эл тааныбаган эле бирөө? Ооба. Бирок жерде туугандары бар. Баягы биз калабайбыз, бизде уру болуп бөлүнөбүз да. Өзүнүн туугандары, өзүнүн айылы жакшы шайлап берди. Андан кийинки артында бир 10-15 голос менен айырма болуп калды да. Бирок депутаттык мандаттын тагдыры турат да. Тиги естественно баягы уткузган ал аракет кыла баштады. Могу жеңген ал корко баштады. Ушунду алдырып элем. Тиги азыр акчасы бар, ал крутой, чоң кызматтарда иштеген. Менин каяка барат элем деп ошондой сезим менен келиптир да. Анан мандат алгандан кийин айтып атпайбы? Мен ишендим дейт. Эмнеге ишендиң? Бүт ушундай чындык бар. Мен дейт 100% мындай кооптонуп турдум элем. Азыр бирдеме кылып мени чабат. Все равно тиги күчтүү, анын связьдары бар, акчасы бар деп. Ошондой бир мисал. Бирок эми жалпысынан алганда мен көпчүлүк жерден ыраазычылык сөздөрдү көп угуп атам. Жөнөкөй элибизден шайлоо сонун өттү. Айрыкча мынау аралыктан добуш берүү системасы өтө сонун экен.
бардығы өзінің мисалын айтады да. Мен мисалы таласта пропискам, бирок Бишкекте туруп добуш бердим таласка деп мындай сүйүнүп. Мисалы кээ-бирки талапкерлер, уткузгандар, алар дагы ыраазычылык билдирип атпайбы? Хотя они проиграли. Сонун болду, таза болду деп атат. Ошондой сөздү угуп туруп мен сүйүнөм да. Бир жылдан кийин бизде дагы бир чоң саясий окуя болгон турат, президенттик шайлоо. Анан азыркы кайсы катыларды кайталаш керек деп өзүңөргө мындай эске алып атасыздар. Дагы тактап кетчү. БШКнын мөөнөтү ушул жайда бүтөт экен, Июнь айында бүтөт. 2026 июнь 6 айда бүтөт. Демек силер өткөрбөй калышыңар деле мүмкүн, Ооба. Бирок сиз кайра шайланып келгенге сизди сунуштачыдайбы? Өзүңүз чуркайсызбы? Мен чуркабайм. Эгерде мен керек болсом, мен чын жүрөктөн сүйүнүч менен ошол сунушту кабыл алып мен иштегенге даярмын. Эгерде жок десе, ага деле ыраазымын. Мисалы, Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу жагынан, техникалык жактан, анан баягы программдык камсыздоо аны жасаш керек. Ал даяр. Ал эми баягыда мыйзам бузуучулук катуураак көңүл буруш керек да. Бирок президенттик шайлоодо мындай сатып алуулар болбойт го. Референдумда, президенттик шайлоодо бир округ биринчиден. Анан талапкерлер аз да, 460 эмес да. Эң оор жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосу. Андан кийин жогорку кеңеш, андан кийин президентский, андан кийин референдум. Президенттик шайлоодо добуш сатып алуу эмес, административдик ресурс катуураак колдонулбайбы? Мисалы үчүн 2017 өттү президенттик шайлоо. Ошондо жана жогоруда айткандай беспредел эле болгон да. Азыр кайрадан бул менин жеке оюм. Азыр ишенич өтө чоң элде. Кимге? Президентке. Бийликке, өкмөткө ишенич чоң. Себеби алар жумуш менен далилдеп атат да. Ошондуктан бул жерде административдик ресурсту колдонуу же болбосо башка бир кандай бир сатып алуу компаниясын уюштуруу кажети жок да. Необходимость жок. Азыр мисалы шайлоо болсун, Садыр Нуркожоевич президент, менин жеке оюм, минимум 80-85% алат. Азыр бүгүн шайлоо болсочу, кийинки президенттик шайлоодо ким талапкер болот, аны бир гана Кудай билет. Бирок кайрадан эле айттым, ушул азыр эми көрүп атпайбызбы? Мен Элизат өтө чоң ыраазы болгонумчу, чек ара маселеси да чечилгенине. Силер ойлобогула, тынчтык азыр мына иштеп атат, БШКда, анан ошон үчүн чын жүрөктөн. Башкасы болсо деле мен айтат элем ушу сөздү. Чек ара маселесин Өзбекстан, Тажикстан менен чечкен, бул өмүр бою Кудай буруса калат да. Ооба. Бул эми вообще молодцы, баатыр да. Камчы Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич эми чоң булардын салымы ошол эки кишинин, жетекчилерибиздин. Ошого мен сүйүнөм. Эми, конечно, башка нерселер көп, жакшы жумуштар болуп атат. Бирок ошол чек ара проблемасын көп билбесем дагы бир аз мен билет элем да, проблеманычы. Сонун болду. Өтө сонун болду. Анан кийин алыс жашагандар, Бишкекте жүргөндөр, жашоосу тынчтар билбейт да. Билбейт. Баягы күнү бир аял айтып атат, биз качан согуш чыгып кетет деп документтерибизди мындай даярдап коюп жашачубуз депчи. Алыс жүргөндөр анын баркын билбейт экенбиз да. Мисалы бишкектиктер, мисалы түштүккө барбагандар көп да. Көргөн эмес. Аларда Төө Ашуунун ар жагы ушу болду, Ош деп ойлойт да. Бишкектиктерге көл болсо, Бишкек болсо бүттү, калган проблема кызыктырбайт да.
Barına emez, ben bu tamaşa eletinde kitap gereklerinde. Oşun için ben alacakta iştegem. Biraz olsa da bilem de şu problem anı, çegara probleması. Azımda çeçili bete sonum oldu da. Sonum oldu. O şey, söz yok da. Bu ağır mesele olçu da. Elestetseniz başka mamleketin jetekçilerinin bir konsensuska gelip zayma priyemlimi manda bir seçim kabul aldığı bu çok meselede. Anan New York'ta birikken ulutlar uyumunun gen asambleyasında bizim prezidentimiz çıkıp ayttı o. Ana Orta Asya çegara meseleni çeşti. Bizi soğuşta toktattık. Bu kanday bir sonun nerse bu. Elesetseniz kanday bir sonun nerse. Bu oldu. Uşul günden başla bizde soda sattık, dostluk mamili. Uşul komşularımla. En başka cumhurlar ölsün, barız görüyordu az, köp жақсы cumhurlar oldu. Mayanadan çıkar ne girişiniz var? Hazır aytsam kanday olur. Ne olur? Ben ilgerten, benim жақындарım, benim gençimdagi biz maşina taşıyız. Benim жақындарım. Ben maşinalarda жақсы düşünüm de. Anan Kuday vurursa. Ana mınандай rınoktadagi примерно mınандай neme var da mende. Analiz. Analiz. Anan şu gençlerdi benim. Benim жақын tuğanlarım. Koreyadan tanışlarım. Şu Amerika'dan maşina alıp gelişet. Satışat. Ondan keyin en çoğun bizde bak. Qo'qon gilasi. Ova. Anan ben bu yıl 3 yıldan açtı. 10 hektar жерді alıp arenda. Musurkana oldu. Jaraksız, taştandı musurkana. Musurkana al жолдун boyunda emес, sulu жер emес, talada. Talаны musurkana kılıp algan. Oşton, Karasu'dan ошол жерге алып келип мусорлорун таштачы. Ошол жерди арендаға алып, ертең bu Şaynazarov sulu жерди, түз жерди, жолдун boyunda жерди aldı devesin деп, tala. Bu videoda su arkalasаңар көрсөтөм. Talada. Su yok, eşnesi yok, musur. Только musur жатат. Ошол жерди арендаға алып, тазалап, 10 гектар жерди тосуп, скважина бурить етіп, su чыгартып, бассейн куруп, ошо насостор менен бассейнге качать этет. Анан ал бассейнден самотек менен капельный орошение кылып жасаттым. Ар бир көчөттүн астына капельный орошение. 1250 жаңгак эктим. 200 черешня. Анан башка да анча-мынча нерсе бар. Мага көп айтат, эмнеге дейт. Апамдын бизнес ал башка. Ал үйдөгү ал жерде bir 20-25 bin dolarga biz çileşen satarız her sezonda. Ana bul başka bul. Ana bana ait otpayı. Emne gerek var жаңгак. Наоборот, bunu жақсы емес, бұл жақсы емес. Ben dedim, жаңгак деле жақсы. Конечно, ал эми көп жылда алат. Бирок элестет dedim. Мондай тахта катары эсептедик. Hazır bir kup необрезной. $1000 tegereginde turat. İto çok bizde tıyı salıngan. Karacığa жаңгақты kıyı oyunca. Tıyı salıngan. Bırak hem jeke özünki olsa andaması da çok. Eleset dedim hazır $1000 bir kubu. Gelecekte bir 5, 10, 20 yıldan keyin men işenen bir $2000-3000 oladı. Oşonu men jönde tahta katары satsam oşa esepte dedim. 1000 kup. Men 2000-3000 kup deveyle koyan. 1000 ele kup satayın.
$2000 kança bolot desem 2 milyon bolot deydi. Misalı da, jönököy misal. Bирок ал эми Кудай билет ал. Мага буйруйбу, мени балдарыма буйруйбу, элге буйруйбу, мамлекетке буйруйбу, мен аны ойлобойм. Аны ошо бак кылуунун максаты бул баягы 3 соопчулуктун бири, эң чоң сооптордун бири да Кудайга жагат. Ошол максатта жасадым. Кудайдын ыраазычылыгына ээ болоюн деп. Ал жерден пайда көрөйүн, ал жерден байып кетейин эмес. Анан мындай да, бизде ушундай бир көп неме бар да, каяктан акчаң, анан бир гана зарплата, биз жакшы көрөбүз да. Бирок мен айтат элем, Кудайым берем десечи, 1 секундада берет. Мисалы, машинаңыз бар. Машинаңыз бир $5000, $10.000 машинаңыз бар. Кандайдыр бир себептер менен бир клиент чыгып 20.000 алып кетет. Вот именно ошол машина керек да. Кудайдын бергениби? Багыңыз болсо, жакшы мөмө аласыз. Жакшы клиент келет, өзү терип кетет. Чоң ошол жылы баасы чоң болот, бийик болот. Кудайдын бергениби? Малыңыз болсо, мисалы, эгиз туйт. Мисалы да. Семиз болот. Семиз болот. Эт кымбат. Эт кымбат болот. Эми ар кандай да. Эми бул анан кийин мен бул чын жүрөктөн айттым, Элизат. Баары Кудайдан. Кудайым берем десе, өзүң деле билбей каласың. Эмне бирдеме себеп болуп, бирдеме болуп калат да. Сизге ошентип берилип калды беле? Эбепке себеп болуп эле. Мисалы, ата-энеңин, жакындарыңын сүйүнсөң, от души батасын берет да. От души. Эми мен азыр ушул кишинин батасын алсам, анан мага мына азыр качан берет дебеш керекпиз. Бирок мен көп жолу ошо практикада көрдүм. Чын жүрөктөн баягы бата берет го. Сөзсүз түрдө бирдеме болот да, жакшылык. Бир квартираң болсо кымбат сатасың. Мисалы, ошол эле акчага андан чоңураак квартира аласың. Кудайдын бергениби? Же болсо баягындай мисалдар да. Аны эми айтыш кыйын эми. Айта албайсың да. Ал Кудай өзү билет. Ошол анан ошо айылда ошо столовый бар. Бир-эки коммерческий неме бар. Кичинекей эле ал. Анан айттым, аны дагы бирөөлөр кызыгып жүрбөсүн. Ушул жерден тактап алайын да, 1-2 жыл мурда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кара суу базары боюнча маселе көтөргөндө, мамлекетке өткөрүп башталганда, ошондо сиздин да атыңыз аталды эле да? Ооба, биздин базарыбыз болгон. Кайсы жылы? 2012 же 2013. Мен депутат элем анда. Ошондо биз сатып алганбыз. Сатып алып, Кытайлар менен чогуу. Кытайлар акча салган. Анан бир сумма жетишпей, мен кредит алгам. Бүт болгон үйлөр, мүлкүбүздү банкка коюп, бай түшүмдөн кредит алып, ошол кредит 2012 алсак, 2020 жылы январь-февраль айында кутулганбыз да, кутулгам. Бүттү кредит, Кудайга шүгүр. Базар өзүбүздө калды, кредиттен кутулдук деп. Бирок мамлекетке өтүп кетти. Башында мен капа болуп аттым. Эмнеге андай? Мен добросовестный покупательмин. Мен бир приватизацияга катышып, же болсо бирөөдөн бир тартып алып эмес. Анан ал жер какыраган бир таш жер болчу.
bir suulu жер же bir имарат болуп неме болсо башка сөз деп башында biraz капа болуп аттым. Мен Кудай дегенде жалган сүйлөбөйм да. Өзү негизинен аракет кылам жалган сүйлөбөгөнгө. Азыр мен айтам, Кудайга чексиз шүгүр ошол базардын кеткенине. Себеби Кудайым ошону менен ашыкча көрдү да. Пендем сага бул нерсе керек эмес деп. Эми жөнөкөй башка мисалды айтайын, Кудай сактасын. Ошо тырышып бирдеме кылып атып алып калдым дейlik. Бир өрт чыгып, же бирдеме болуп, ошол жерде жарандар каза болсочу, бир 10-15 өмүр бою балеге калат элем мен. Туурабы? Ошон үчүн мен Кудайга чексиз шүгүр дейм. Кудай аны менден Кудай алды. Аны мына орган же сот дебейм мен. Аны Кудайым бул сага керек эмес пендем деди окшойт. Ошого Кудайга чексиз шүгүр деп айтам мен. Канча гектар жерле? 1,5 гектар. Ал канча контейнерлер турганда? 500 канча контейнер турган жер. Ошондо канча сомуңузду жоготтуңуз? Мен билбейм. Эми салган акчаңыз, алган кредитиңиздин баары? Эми азыркы немеде эсептеш керек. Жок, эми ошол кездеги. Чоң сумма. Азыр бул сумманы айтып атам да элдер ойлойт бул каяктан мынча акча. Мен дагы жок айтам. Кытай достор деме кредитти тактаса болот. Ошо эми жалпылап айтканда канча сомуңузду мамлекетке өткөрүп бердиңиз деген сөз да? Жок. Кудайга шүгүр мамлекетке өткөнүнө. Сизге эч кандай компенсация төлөнгөн жок да, жөн эле бердиңиздер да мамлекетке? Жок, бергеним жок, соттун чечими менен алды да. Ошо алынды да. Ооба. Азыр эч кандай үлүшүңүздөр жок, э? Жок, эч нерсе. Толугу менен мамлекетке өттү азыр карасуу, э? Ооба. Ал жакта бир Данияр Шайназаров деген жетектөөчү экен, э? Мени бир тууган иним. Азыр ал дагы эч ким эмес да, ал жакта. Эч ким эмес да. Ал биздин жеке менчигибиз болчу. Жеке менчик. Мамлекет алды, ошо болду, биз. Мамлекет бирдемеге таяп алды да, мыйзам бузуп болгон учурунда туура эмес сатылган деп. Ошол илгери ошо сиздерге сатарда бир. Жок, бизге эмес да. Биз 3-чүбү, 4-чү сатып алуучубуз. Добросовестный покупатель деп коет. Ичиңиз ачышкан жок, э? Жок. Кудайга чексиз шүгүр деп азыр айттым. Башында капа болуп аттым. Эмнеге? За что? Конституция турса, кызыл китеп турса, талаш тартыш өмүрүндө болгон эмес. Бирөө бир арызданган эмес. Мына туура эмес алган же андай мындай. Тынч жөн эле. Мен бул Кудайдын буйругу деп кабыл алып атам. Чын жүрөктөн айттым. Кудай мени башка бир баледен сактады да. Кудайга шүгүр деп атам мен. Балким ал калып мен тырышып, артынан түшүп, может Кудайым башка. Кудай тобагы, Кудай өмүр менен алып койсочу. Же ден соолук менен алып койсочу. Туурабы? Ошон үчүн баары жакшы. Ошон үчүн Кудайга чексиз шүгүр дейм да. Ошону алып калуу аракетин кылып президентке же болсо Ташиевке кирүүгө аракет кылган жоксузбу? Жок, мен киргем. Айткам, түшүндүргөм. Ошо мыйзам чегинде сот карап атабы, ошол мыйзам чегинде каралат деп айтышкан. Демек кол тегистер бул биздин киши деген түшүнүк жок да, айтып аткандары чын экен да? Эмнеси чын? Айтып атпайбы баягы биз мондай күрөш жүргүзүп атканда биздин киши кол тегистер жок деген. Жок, андай жок. Тандалма жок. Жок, андай жок. Көрүп атпайбызбы? Өздөрүнүн жакын туугандары жокко тартылып атпайбы? Ошо прокурорлук ишмердүүлүгүңүздө ушундай учур болду беле? Бийлик башындагылардын жакындары жоопко тартылган. Жок. Түшүңөрдө да көрчүңөр эмессиңер да муну? Жок, балким биз ал деңгээлде жүргөн эмеспиз да. Мисалы мен Ошто иштедим да, Ошто, Жалал Абадта, Кызылкаяда.
Балким мен бул жакта борбордук аппаратта бул жакта ошондой чоң иштерди тергегендир эми. Жок, ички система бир кесиптештериңер бирде айтылмак да. Эсте албай атам, билбейм. Что чоң кызматта президенттин же премьер-министрдин же министрдин бир тууганы баягы кол тийбесик, билбейм. Мен билбейм. Балким, бирок азыркыдай эмес да. Азыр тем более бизде жарандык коом өтө күчтүү да азыр. Бизде баягындай сыр жок. Сразу эле чыгат. Мунун тууганы, мындай, бул мындай депчи. Мурда балким болгондур. Бирок коом билчү эмес да. Ошондуктан мен айта албайм дегеним ошодон. Азыркы коррупцияга каршы күрөштү чыныгы жүрүп атат деп баалайсызбы? Прокурор катары билесиз эмне? Ооба. Мындай да адамда корку сезим болуш керек. Кудайдан коркуш керек, уяттан коркуш керек, мыйзамдан коркуш керек. Азыр корку сезим бар. Бул жакшы. Адам корккон жакшы болот. Коркпой ал жакшы эмес. Ушинтип айтат элем да мен. Корку сезим бизде качан пайда болду? Корку сезим ушул жумуштар жүрүп атпайбы? Бул 5 жылда дейсизби? Ооба. Буга чейин тоготпой алганын көрбөдүкпү эми эч ким? Ооба. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Кудайды таап алдым, Кудайдан коркпой калат, уяттан коркпой калат, мыйзамдан тем более коркпой калат. Ошондон анан башталат да. Азыр корку сезим бар. Сиздин жеке жашооңуз кызыктырып атат да. Үй бүлөдө кандай атасыз, канча балаңыз бар, балдарыңызга кандай билим бересиз, балдарыңыздын ким болушун каалайсыз? 6 балам бар, 1 аялым бар. Улусу 25 жашта, кичүүсү 7 жашта. Баары Кудайдан. Ана атам бар, апам бар. Ошол кишилердин батасын, дуасын алышат менин балдарым. Эми балдарга ошо таза мындай бүт жагынан таза болсун дегенди каалайм да. Анан эми баары Кудайдан да. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Мамлекеттик кызматта иштейби балдарыңыз? Экөө чоңдору мамлекеттик кызматта иштейт. Прокурорлук кызматты Жок, башка жерде. Өзүңүз эмнеге кызыгасыз? Мисалы үчүн бош учурунда же болбосо неден рахат Басышты алып? жакшы көрөм. Бирок акыркы учурда мындай мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок азыр Кудай буйруса кайрадан ушу басайын дейм. Басышты жакшы көрөм. 3-4 саат ылдам мындай басышты жакшы көрөм. Каяктан басасыз? Мындай тоого чыгасызбы же парк аралайсызбы? Жок, аны тандабайм. Ондо азыр мисалы чыгып элем, советский менен жогору кетип кала берем да. Андай жок мындай. Же болбосо паркта, мисалы Ататүрк паркында, же Дайыр Асанов генерал паркында. Мисалы, аны тандабайм. Каалаган жака басып кете берем. Баягы шайлоодо баспай калдым да. Убакыт жок. Ошол айылга барганда, айылда эми бизде жумуш көп бак да. Чоң бактарыбыз бар. Аны карайбыз. Бир суроо берим келип атат. Сиз жогоруда деле учкай токтолдуңуз да, 10 жылдан кийин Кыргызстанда добуш сатып алынбай калат, эл шайлоого барып калат депчи. Жалпы 5-10 жылдан кийин Кыргызстанды кандай көрөсүз? 5-10 жылдан кийин Кудай буруса ушу саясий стабилдүүлүк болуп турса болсун, дилайм. Биз күчтүү мамлекет болобуз бүт жагынан. Себеби ага потенциал бар. Потенциал бар да, мүмкүнчүлүк бар. Анан албетте мына жаңы муундар келет да. Мисалы мына азыр биздин жаштар баягы эл аралык конкурстарда катышып атпайбы? Баягы немелер боюнча андай программное обеспечение, башка IT тармакта. Көрүп атасыз го? Биринчи орундарда алып жатат. То есть бул эмне?
Бул интеллектуальный потенциалдын бар экендиги. Бүт тармактарды мындай атап жүрбөйүн. Ошол нерселерди мындай мен өзүмчө ойлоп, ушундай ишенич бар. Кудай буюрса, 5-10 жылда биздин мамлекетибиз такыр башка мамлекет болот да. Кудай буюрса. Бул чын жүрөктөн айттым мен. Кейбиркилер ойлошу мүмкүн, мына дежурный сөз жок. Эгерде азыркы жасалып аткан жумуштар болбогондо мен айтпайт элем. Бирок азыр ишенич бар менде. Ушул ишенич бар, мындай болот, Кудай буюрса деген сөздү айтпайт элем да. Эгерде ишенич болбогондо. Айтат элем, мен эми айта албайм, башка бирөөлөргө суроо бергиле дейт элем да. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бүгүн Рахмат, бизде сизге дагы ийгиликтер конокто болсун. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров болду. Программаны мен Элизат Эркин туруп алып бардым. Саламатта туруңуздар.